وحي خير النبي عليه السلام أني مهلك من قومك 40,000 من خيارهم. Allah subhanahu wa ta'ala Yusuf aleyhisselam'a mындай деп кайрылды. Мен сенин коомуңга, сенин элдериңге 40,000 инсанды алардын жакшыларына, хиярды, ахияр. Алардын эң жакшы адамдарынан, жакшы инсандарынан, таква, солех түз жүргөн адамдардан 40,000тасын жок кылам. Жерине бир кылам. Жана дагы васеттина алфа мин шируалим. Ошол сенин коомуңдан 60,000 жаман инсандарды жерине бир кылып, жерине жаксартып жок кылам. فقال يا رب عند يوسف عليه السلام يا ربي هؤلاء الأشرار فما بال الأخيار. Мейли жанагы 40,000 жаман инсандарды жоктуганыбыз туура. 40,000 жаман инсандарды жоктулат экен. Алардын себеп кандайдыр жаман амалдары болгондугу себептүү. Бирөө зына кылат, бирөө бир башка бир нерсе кылат, бирөө намаз окуат, же бирөө башка кылат. Алар түшүнүктүү жаман инсандарды жок кылышыбыз. А бирок таквалуу жакшы жүргөн инсандардан 40,000 эмне үчүн жок кыласыз? Алла Таала кайрат. Алла субханаху ва таала айтат: "Иннахум лам яғдабу ли ғадаби ва акулухум ва шарабу." Алла субханаху ва таала айтат: "Жанагы жакшы инсандар өздөрү туура жүргөнү менен мен ачууланган нерсеге алар ачууланышпайт. Менин газабым келген нерсеге алардын газабы келбейт." Ал эмне деген? Кайсы бир жерде зына эшиктер ачылса, зына амалдарды кылып аткан болса, албетте ага Алла Тааланын газабы келет. Бирок жанагы 40,000 инсан өзү таква, өзү түз жүргөнү менен, өзү намаз окуганы менен Алла Таала ачууланган нерсеге ачууланбайт, газабы келбейт. Таква айтканда ошол нерсени тийбайт бар. Мына бул арам амал, зына мындай амал деп ошол нерсеге ачууланбайт. Адаттагы көрүнүш, паланчынын аялдары, паланчысыздар мындай жүрөт ба деп туруп, көз жумуп өтүп кетет. Кайдыгер болот. Ага карабайт. Ошол себептен алардын жакшыларындары жок болот. Жана дагы ошол жаман жүргөн, туура эмес жүргөн инсандар менен кошо, туура эмес дастаркондо, туура эмес турушат. Алар менен жейт, алар менен ичип жүрөт. Кадимки жакшы инсандар катары алар менен жеп ичип жүрөт, жаман дастаркондо деле бир болуп коёт, и намазында да окуйт. Ошол себептен алардын жакшыларынан да 40,000 жок. Бул хадистен эмне маани алсак? Азыр биздин учурда ушундай жагдай болуп атат. Намаз окуйбуз. Азыр мисалы көчөдө жүргөн зына, көчөдө болуп аткан бузукулук, көчөдө болуп аткан аялдардын жаны жыланыштыгы. Бул баягы бир Россиядан же Түркиядан же башка жактан келген жагдай эмес да. Жок, Кыргызстанда өзүбүздүн кыздар, өзүбүздүн аялдар, өзүбүздүн кыз келинчектер, өзүбүздүн балдар ичип аткандар, өзүбүздүн балдар ошол нас жегип жеп аткандар зынага болот. Анан биз дагы ошого кайдыга карайбыз, эл ушундай экен, заман ушундай экен деп ага кайдыга карайбыз. Алла Таала Юша алейхисаламга эмне деди? Жамандарынан 60,000 жок кылсам, алардын намаз окуган түз жүргөндөрүнөн дагы 40,000 жок кылам, себеп алар жанагы инсандарга ачууламагандыгы себептүү. Газабы келбегендиги себептүү. Жүрөдү. Алла Таала ошондой байлыгы дагы аларга кошуп бизге жөнөткөзөт. Балким кандайдыр бир Аллах ачуулана турган, Аллахтын газабы келе турган жерге бардыңызбы? Аны токтотушка аракет кылыңыз. Жок деген алар менен чай ичпеңиз дейт.